Бүгүн 29-ноябрда Оштогу Кара суу базарында иштеген соодагерлер нааразычылык акциясына чыгышты. Катышуучулар сүрөт видеолорду социалдык тармактарга жарыялашты. Алар көзөмөл кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө орнотууга жана соода контейнерлерине электрондук эсеп фактураларды колдонууга каршы болушуп, төлөм шарттары боюнча так маалымат берүүнү талап кылышты. Жаңы жылдан тарта соода ишмердигинин айрым түрлөрүнө патенттин мөөнөтү бүтөт. Бул жаңычылдык салык салуунун заманбап ыкмаларына өтүү үчүн жаңы бирдиктүү салыкка негизделген жөнөкөйлөтүлгөн системаны кеңири жайылтууга байланыштуу кабыл алынган. Анын алкагында Бишкектеги Дордой базары Оштогу Кара суу базарына өзгөчө салык режими киргизилери айтылган. Кыргызстандын мамлекеттик желегин алмаштырууга кеткен чыгымды демөөрчүлөр көтөрөрүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин жыйынында билдирди. Депутат Тазабек Икрамов аны кайрадан жасап чыкканга канча акча кетерин жана спорттун бланкаларына жаңы желекти кимдер даярдап жаткандыгын сурады. Шакиев мамлекеттик казнадан бир тыйын кетпейт деген жообун айтты. Демөөрчүлөр бар, биринчи этапта алар жардам кылат деди ал. Анткени менен төрага бул өзгөртүүгө кеткен чыгымды кимдер мойнуна аларын так айткан жок. Шакиев тоонун соңку варианты президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен иштелип чыккандыгын кошумчалады. Мамлекеттик мекемелерде Бириккен Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдарда Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчиликтеринде элинип турган жалпы 150дөй туу алмаштырылат деди ал. Тууну өзгөртүү демилгесин төрага Шакиев менен депутат Улан Пиримов демилгелеген. Биз сүйлөшкөнбүз, демөөрчүлөр бар, демөөрчүлөр эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Ал кайерде демөөрчүлөр экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да. Алар кайерден акча табат ошо мекен? Өздөрүнөн. Ал өздөрүнүн калоосу. Жогорку Кеңеш Кыргызстандын желегин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Мыйзам долбоорун талкуулоого 30дай депутат жазылган, бирок 5-6 сүйлөгөндөн кийин эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев чыгып суроо жоопту токтотуп, добуш берүүгө өтүүнү сунуштады. Аны кесиптештери колдоду. Натыйжада ал добушка коюлуп, 66 депутат желекти өзгөртүүгө макулдугун беришти. 8и каршы добуш берген. Андан соң Эрлан Көккулов желекти депутаттарга таандык символ эместигин айтып, жалпы элдин чечимин эске керектигин белгиледи. Ал референдум өткөрүш керек деп эсептерин кошумчалады. Сүйүн Өмүрзаков эмне себептен өзгөртүүнү сунуштап жаткандыгын сурады. Президент Садыр Жапаров 30-ноябрда Бириккен Араб Эмирлигине иш сапары менен бара тургандыгын президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Бул күндөрү Дубай шаарында буунун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү алкактык конвенциянын тарапташтарынын 28-конференциясынын жогорку деңгээлиндеги сегменти өтөт. Азымбакиевдин айтымында 12 декабрга чейин созула турган кезектеги климаттык конференцияга дүйнө жүзү боюнча лидерлер чогулуп, климаттын өзгөрүшүнө каршы Париж келишиминин ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулап, глобалдык жылуулукту чектөө боюнча мындан аркы кадамдарды аныкташат. 1 декабрда Садыр Жапаров буунун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү алкактын конвенциясынын тарапташтарынын 28-конференциясынын пландык отурумунда сөз сүйлөйт. 2 декабрда Бириккен Араб Эмирлиги менен энергетика жана инвестиция жаатында бир катар белгилешкен документтерге кол коюу пландалууда. Андан соң Бириккен Араб Эмирлигинин улуттук күнүн майрамдоого катышып, иш сапар ошону менен аяктайт, деди Азымбакиев.